Чүйдө күчү 4,5 балга жеткен жер силкинди. Чаткалда коруу кызматкери Исвана суусуна агып кетти. Жалал-Абадда дарыгерлер күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде тааныша аласыздар. Аны мен Аселе Бусурмакул кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Чүйдө жер силкинди, анын күчү очогунда 4,5 балга жеткенин Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмология институтунун маалыматына таянып кабарлады. Жер титирөө таңкы саат 6:42 катталып, кыска убакыт ичинде 2 жолу кайталанды. Жердин силкинүүсү Арпа Тектерде 4,5, Кегети Пригородный айылында 4, Токмок менен кеминде 3 балга жетти. Ал эми Кант менен Бишкекте 2-3 бал болгон. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Чаткалда Бешарал коругунун кызматкери Салибай Аширов Исвана суусуна агып кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, ал 20 апрелде коруктан келатып, суудан атчан өтүүгө аракет кылган кезде кырсыкка кабылган. Жанында 11 шериги болгон, бирок коктудан түшкөн суу тез агып жаткандыктан куткара албай калышкан. Министрликтин куткаруучулары 2 күндөн бери аны издеп жатышат. Исвана суусу Аширов агып кеткен жерден 600 метрде өтүп Чаткал дарыясына кошулат. Жалал-Абаддын Сузак, Базар Коргон жана Нокен райондорунда сел жана көчкү коркунучуна байланыштуу үй бүлөлүк медициналык борборлорунун жана фельдшердик, акушердик пункттардын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, дарыгерлер жана фельдшерлер Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте күзөттө турушат. Жалал-Абад облустук үй бүлөлүк медициналык борборлорунун базасында күнү-түн иштеген штаб түзүлдү. Жарандык коргоонунун медициналык кызматы да катуу тартипте иштөөгө өттү. Кыргызстанда ушул күндөрү жаан-чачын көп болуп, дарыяларда суу көбөйдү. Сел жана жер көчкү коркунучу күч алууда. Парламенттеги Ата Мекен фракциясы өкмөттүн 2016 жылдагы аткарган иши боюнча отчетун угуп жатат. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Ош жана Баткен облустарына иш сапар менен кеткендиктен, жыйында анын ордуна вице-премьер-министр Олег Панкратов баяндама жасады. Депутат Канибек Иманали Панкратовду өкмөттүн жасаган иштерин айтпай, социалдык сурамжылоолорду, эл аралык эксперттердин маалыматын кайталап жатат деп сындады. Өкмөттүн отчетун буга чейин парламенттеги көпчүлүк коалиция, транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитети колдогон. Жогорку кеңештеги фракциялар талкуулап бүткөн соң өкмөт жалпы жыйында отчет берет. Мындан ары кайрылмандар Кыргызстандын визасын акысыз алышат. Өкмөт кабыл алган токтомго ылайык Кыргызстанга келүүнү каалаган этникалык кыргыздар чет жактагы кыргыз консулдук мекемелеринен жана дипломатиялык өкүлдөрүнөн акысыз негизде виза алууга укуктуу. Ошондой эле этникалык кыргыздар визанын мөөнөтүн Кыргызстандын аймагында жүрүп узартууга мүмкүнчүлүк алышты. Виза жасоо үчүн кыргыздар алардын этникалык таандыгын ырастаган документтерди көрсөтүлөрү зарыл. Мындан тышкары өкмөттүн токтому боюнча Кыргызстандын аймагында жашаган чет элдик студенттер үчүн мөөнөтүн узартууда окуу визаларынын баасы төмөндөтүлдү. Ош шаарынын Мониев көчөсүндөгү номер 1 көп кабаттуу үйдүн жашоочуларына таандык гараждарды мэрия алып салды. Буга байланыштуу тургундар кала жетекчилигине нааразы. Жашоочулар мэрия өкүлдөрү эч кандай эскертүүсүз аракет көргөнүн айтып жатышат. Тиешелүү кызмат болсо, гараждар бирөөнүн менчигине таандык жерге орнотулганы үчүн алып салышканын билдиришет. Ошондо көп кабаттуу үйдүн алдындагы жер тилке кандайча жеке адамга таандык болот. Ал мыйзамдуубу? Гүлзада Турсунбаева иликтеп көрдү. Мен бүгүн угуп атам, бүгүн эмнеге сиздер Бул гараждар мэрия негизсиз деп чыгарган токтомдун негизинде алынууда. Жалпы 10 жакын автотоктотуучу контейнерлер Мониев көчөсүндөгү номер 1 көп кабаттуу үйдүн жашоочуларына таандык болгон. Тургундар болсо эч кандай эскертүү берилбеген деп каршылык көрсөтүштү. Домдун территориясы да өзү негизи. Анан мыйзамдуу түрүндө болуш керек да бар. Жок дегенде эскертүү бериш керек. Ичинде буюмдарыбыз бар, машинабыз болушу мүмкүн. Анан лом менен эле мынтип ургулап эле чыгарып кетиш ал туура эмес деп ойлойм да. Нааразы топтун билдиргенине караганда, мэрия гараж жайгашкан жер тилкени Тайыр Орозбаев деген кишиге сатып жибериптер. Документ анын атына катталганын жашоочулар жакында гана билишкен. Бирок кызыл китеби жасалма болушу мүмкүн деген күмөн бар. Анткени тургундар колдорунда жер тилкесин пайдалануу боюнча документтер бар экенин айтышат. Эта территория принадлежит к этому дому. Есть АПЗ, архитектурный документ.
документы, все есть. Жашоочулар кошумчалашкандай гараж турган тилке ушуну менен экинчи ирет мэрия тарабынан сатылган. Биринчиси мурдагы мэр Мелис Мырзакматовдун тушунда катталып, Асылбек Шермаматов жерден ээси катары катталган. Мыйзамсыз деп эсептеген жашоочулар прокуратурага кайрылышкан. Анда иш мэриянын деңгээлинде чечилчү маселе деп каралбай калган. Эми жашоочулар экинчи ирет мэриянын үстүнөн 17 апрелде сотко кайрылышты. Иш сотко ашкан, соттун чечими жок, бирок ошо соттун чечимине карабай, азыр ошол частник ушул жердин ээси кызыл китеп кылып алган мыйзамсыз. Энден кийин мэриянын өзүнүн сотрудниктерине ошол элдерге көрсөтө турган өзүлөрүнүн кагаздары болуш керек да. Булар кагаздарын дагы, токтомдорун дагы, чечимдерин дагы көрсөтө албайт да. Талаш жаратып жаткан үйдүн документтерине ылайык гараж турган тилке жашоочуларга тиешелүү. Бирок 2016 жылдын 2-ноябрында 625 чарчы метрде түзгөн аянт аукциондун негизинде жеке жаранга сатылган. Мэрия өкүлдөрүнүн билдиришинче, бул гараждар турган жер тилкесин Тайыр Орозбаев аттуу менчик ээси сатып алган. Ошондуктан мэриянын тиешелүү кызматына аянтты бошотуп берүү өтүнүчү менен кайрылган. Анын негизинде иш аракеттер башталыптыр. Бул жерде Орозбаев Тайыр деген жарандын атынан арыз түшкөн. Ушул гараждар боюнча карап бергиле деп. Анан такташтырып келгенде булар автотоктомолор жана автокой дирекциясынан эч кандай уруксат кагаздары жок болууна байланыштуу биздин башкармалык тараптан алдыруу иштери жүрүп жатат. Мыйзам боюнча иши сотто каралып жаткан жер тилкеде эч кандай алып салуу иштери жүргүзүлбөшү керек болчу. Ош мэриясынан билдиришкендей, номер 1 көп кабаттуу үйгө тиешелүү гараждар азырынча мекеменин тиешелүү кызматында сакталат. Ээлери башка аянт алганда кайтарылып берилет. Гүлзада Турсунбаева, Азам Бузреков, Ынтымак. Эми спорт жаңылыктарынан. Кече 20 апрелде Араб Эмиратында өткөрүлгөн джиу-джитсу боюнча дүйнөлүк чемпионат аяктады. Турнирге Кыргызстандын 6 спортчу 3 салмак категорияда катышып, алардан эң жакшы көрсөткүчкө Замирбек Саманчиев менен Абдурахман Хажи Муртазалиев жетишти. Алгач 94 кг салмакта Замирбек Саманчиев коло медал үчүн болгон кармашта ийгиликсиз болсо, Муртазалиев 85 кг салмакта 5-орунду ээледи. Эске салсак, өспүрүмдөр арасында болгон турнирде мекендештерибиз 2 күмүш, 1 коло медал алган эле. Мына ушуну менен кабарлардын түшкү чыгарылышы жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтка да жайгаштырылды. Ынтымак чекиткеji сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Ар дайым эфир аркылуу жакшы жаңылыктар менен амандашалы, саламатта калыңыздар.